Такси кызматын жөнгө салуу, адам өмүрүн сактоо, жол кырсыктарынын санын кыскартуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын такси катары иштөөсүнө тыюу салуу, айдоочулардын иш убактысын көзөмөлдөө максатында такси кызматына лицензия берүү зарылдыгы пайда болгон. Такси айдоочулары лицензия алууга керектүү документтердин басымдуу бөлүгүн түндүк тиркемесинен алса болот. Алар паспорт, автотранспорт каражаттын каттоо күбөлүгү, тиешелүү категориядагы айдоочунун күбөлүгү, 3 жылдан кем эмес айдоочу стажы менен, салык органына катталгандыгы жөнүндө күбөлүк, жүргүнчүлөр алдындагы жарандык жоопкерчилик боюнча милдеттүү камсыздандыруу келишими, соттуулугу тууралуу маалымкат. Ал эми жеринен барып ала турган документтер төмөнкүлөрү, юридикалык жак, ташуучу автопарк менен түзүлгөн эмгек келишим, транспорт каражатын башкарууга укук берген ишеним кат же ижара келишими, техникалык кароодон өткөндүгү тууралуу акты, саламаттык абалын тастыктаган медициналык маалымкат, лицензия алууга 500 сом төлөгөн чек. Жарандардын кайрылууларын эске алып, такси ишин лицензиялоо мөөнөтү 2026 жылдын 1-июлуна чейин узартылды. Бирок убакыт жылган соң лицензия алууга келген жарандардын саны кескин түрдө азайды. Бул жерлер бир күн мурда жарандар кезек күтүп турган Ички иштер министрлигинин, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын, Бишкек шаарынын милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын жана Чүй облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын лицензия берүүчү жайлары коюлган талаптарды так сактап, жоопкерчиликтүү мамиле жасап, белгиленген убакытта лицензия алган жарандарга ыраазычылык билдиребиз. Ала электерди акыркы күндөрдү күтпөстөн азыртан алып коюуну эскертебиз. Лицензия жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын өлкө аймагындагы бардык бөлүмдөрүндө берилип жатат.